Бардыгыңарга салам, менин атым Лия Айгерим. Биз сиздер менен Инстаграмда сатуулардын онлайн каналы жөнүндө сүйлөшүүнү улантабыз. Бүгүн биз ушул теманы улантуу менен Инстаграмда сатуулардын натыйжалуулугуна эмне таасир берери жөнүндө сүйлөшөбүз. Инстаграмда сатуулардын натыйжалуулугуна эмне таасир берет? 3 кит бар: алга жылдыруу, өз ара аракеттенүү жана контент. Бул 3 кит стратегиянын негизинде жатат. Биз эмне үчүн стратегия жөнүндө айтып жатабыз? Себеби Инстаграмда сатуулардын онлайн каналы бул негизинен бизнес пландаштыруунун бир бөлүгү. Азыр көпчүлүк ишкерлердин Инстаграмы сатуулардын негизги каналы болуп саналат. Ошондуктан Инстаграмга олуттуу карабай коюуга болбойт. Бул жыйынтыгында келип сатууларга жана акча алып келет. Ошондуктан мен негизги суроолордун тизмесин келтиремин. Аларды ар бир ишкер SMM стратегия иштеп чыгууда өзүнө бериш керек. Биринчи суроо: компания, продукт жана максаттуу аудитория жөнүндө. Менин компаниямдын жана продуктумдун уникалдуу соода сунушу кандай? Менин максаттуу аудиториям ким? Экинчи суроо: команда жөнүндө. Бул абдан маанилүү. Соц тармакты өнүктүрүү боюнча командада кимдин кандай милдеттери бар? Үчүнчү: свот анализ деп коюшат. S бул сиздин күчтүү жактарыңызбы? Мисалы, өзүңүздүн өндүрүшүңүз бар, сапаттуу материалдар менен кол эмгеги. W бул сиздин начар жактарыңызбы? Масс-маркет үчүн кымбат. O булар мүмкүнчүлүктөрбү? Максаттуу европалык рынок, сиз так ошол рынокко чыккыңыз келет. T бул тобокелдерби? Европага жеткирүү кымбат. Башкача айтканда, ушул учурлардын бардыгын сиз SMM стратегияны иштеп чыгууда эске алышыңыз керек. Себеби ал жалпысынан бизнес стратегиянын бөлүгү болуп саналат. Социалдык тармактарды алга жылдыруунун максаты кайсы? Мисалы, сиз бренддин таанымалдыгын жогорулатып жана сатууларды көбөйткүңүз келет. Кайсы сандык көрсөткүч ийгиликти билдирет? Мисалы, камтууларды 1000ден 2000ге чейин көбөйтүү же жазылуучулардын санын көбөйтүү. Бул эки башка көрсөткүч. Ушундай сандык көрсөткүчтөргө жетүү мүмкүнбү? Сиз ушул сүрөөнү өзүңүзгө ак ниет менен беришиңиз керек жана ак ниет жооп беришиңиз керек. Бул үчүн кандай ресурстар бар жана эмне жетишпейт? Мисалы, сиздин штаттык фотосүрөтчүңүз бар, бирок сиздин штативиңиз жок. Ошондуктан сиз штатив сатып алышыңыз керек. Акыркы суроо: коюлган максаттарга жетишүүнүн мөөнөттөрү кандай? Сөзсүз мөөнөттөрдү коюу керек. Мисалы, 2022 жылдын март айынын аягына чейин камтууларды 1000ден 1500ге чейин жеткирүү. Эми мен контент түзүү боюнча сунуштар менен бөлүшөмүн. Текстик жана визуалдык. Биринчи, контент план түзүңүз жана рубрикаторду иштеп чыгыңыз. Контент сатуу үчүн гана эмес, кызыктуу, пайдалуу да болуш керек. Мисалы, сиздин буюмду образды кантип стилдештирсе болорун көрсөтүңүз. Же сиздин продукт эмне менен даярдаса боло турганы боюнча кеңеш бөлүшүңүз. Контент түзүүдө продуктуга гана көңүл топтобостон, анын айланасына да көңүл буруңуз. Башкача айтканда, сиздин продуктуңуз менен байланышкан темалар жөнүндө ойлонуңуз. Экинчи, рубрикага жараша билдирүү үлгүлөрүн иштеп чыккыла жана тиешелүү белгилерди пайдалангыла. Хэштег. Мисалы, билдирүүлөрдүн тексттерин төмөнкү түзүлүш боюнча жазыңыз. Сүрөттө мүнөздөмө, касиеттер, баасы, чакырык менен аяктайбыз. Мисалды сиздер экрандан көрсөңүздөр болот. Бул текст үлгү катары берилген. Окуп берейин. Офисте натыйжалуу иштөө үчүн жана жумуш күнүнөн кийин ыңгайлуу сейилдөө үчүн кыскартылган джерси шим. Андан ары курамын, өлчөмүн, баасын жазабыз жана чакырык менен аяктайбыз. Үйгө жеткирүүнү биопрофилдеги WhatsApp номери аркылуу буйрутма кылыңыз. Белгилер, хэштегтер жөнүндө айтсак, фирмалык же уникалдуу белгилерди, хэштегтерди пайдалануу керек. Алар сиздин брендиңизге же геолокацияга же сатуу ыкмасына түз шилтеме беришет. Мисалы, чоң өлчөмдөгү кийимдер чекене баада. Костанай чоң өлчөмдөгү кийимдер. Бирок кызыгып берилип кетпегиле. 5ке чейин гана тиешелүү белгилерди пайдалангыла жана алардын натыйжалуулугу жөнүндө жыйынтык чыгарыңыз. Үчүнчү сунуш: стористин же болбосо окуялардын үстүнөн активдүү иштеңиз. Мен жана айткандай, сторис сатуу воронкасын түзүүдө маанилүү элемент болуп саналат. Билдирүүлөр, булар посттор, күн сайын эмес, ал эми сторис дайыма болуш керек. Сторис окуя шарттуу сценарий боюнча кетиш керек. Сиз аңгеме айтып жаткандай эле кетиш керек. Стористе окуяны алдын ала даярдап жана жүктөсө болот. Бирок статистика боюнча түз тартылгандар утат. Алга жылдыруу максаттарына жараша геотектерди колдонгула.
Instagramдын өзүнүн колдонмосу бар. Алар дагы Instagramда стористи окуяны пайдалануу боюнча өз кеңештери менен бөлүшүшөт. Мына, бул колдонмодо эмне жазылган? Стористи өзүңөрдүн компаниянын күндөлүгү катары пайдаланыңыз. Силердин жумуш ичинде кандай түзүлгөнүн көрсөтүңүз жана аудитория менен мамилени бекемдеш үчүн реалдуу убакыт тартибинде бардык кызыктуу окуялар жөнүндө айтып бериңиз. Тартуу үчүн интерактивдүү шаймандарды пайдаланыңыз. Коомчулуктан жооп алуу үчүн сурамжылоо жана суроолор менен чаптамаларды пайдаланыңыз. Эң биринчи, мобилдик колдонуучулар. Экрандын бүт бетин вертикалдуу түрдө пайдаланыңыз. Өзүңүздүн бренд жөнүндө айтып берүү үчүн жана окуяларда нативдик функцияларды пайдалануу үчүн, мисалы токтотуу үчүн басып кармап туруу керек же аракет жасоо үчүн жогору көздөй шилтөө керек. 4-чү сунуш. Хайлайт окуяны стористи жаңылагыла. Хайлайт сториске компаниянын түрүү күндөлүгү катары мамиле кылуу керек. Тиркелген стористерде эгер туруктуу рубрикалар жаңыланбаса, демек компания активдүү эмес. 5-чи сунуш. Видео популярдуу болгондугу түшүнүктүү. Бирок бул сторис лентада видео форматка толугу менен өтүү дегенди билдирбейт. Видео аркылуу продуктунун ар кандай кырдаалдарда функционалдык жана пайдалуу касиеттерин көрсөтүү жакшы. Instagramдагы бизнес колдонмосунда төмөнкүлөр айтылат. Instagramда видеону пайдалануу боюнча кеңештер. Видеону мобилдик түзүлүштөр үчүн оптимизациялаңыз. Instagramда сторис жана азыр аябай популярдуу болуп жаткан Reels видео үчүн вертикалдык форматты пайдаланыңыз. А лента үчүн 1:1 же 4:5 форматындагы видео. Аудиторияны кызыктыруу үчүн окуяларда кыскача видеолорду, лентада Reels видеону пайдаланып көрүңүз. Ал эми колдонуучулар менен бекем өз ара мамиле түзүш үчүн узун видеолорду түз эфирде же лентада пайдаланыңыз. Ошондой эле статистикалык маалыматтар келтирилет. Zmoon арасында видеого кызыгуу өсүшү Instagramдын келечегин аныктайт. Колдонуучулардын 91% жума сайын окуяларды, башкача айтканда стористерди чыгарышат. Бул контентти керектөөнүн жаңы форматы тууралуу айтууда. 6-чы сунуш. Билдирүүлөр, галерея билдирүүлөрдү көбүрөөк карашат. Бирок сүрөт же видео галереясынын өзү мааниси менен түзүлүшү керек. Мисалы, бир көйнөктүн ар кандай ракурстан тартылган сүрөттөрүнүн галереясы, жалпы көрүнүшү, каптал жагынан көрүнүшү же деталдуу тартсаңыз болот. Ошентип биз контент боюнча блогту аяктадык. Азыр алга жылдыруу жөнүндө сүйлөшөбүз. Instagramда алга жылдыруунун ыкмасы катары максаттуу же болбосо таргеттелген жарнама жөнүндө эмнени билүү керек. Таргеттелген же максаттуу жарнама бул алга жылдыруунун акы төлөнүүчү шайманы. Ошондуктан компаниянын бюджетинде өзүнчө чыгаша беренесин өзүңүз үчүн аныктаңыз. Максаттуу жарнамасыз өз товарыңызды алга жылдыруу өтө татаал. Бирок максаттуу жарнамадан тышкары алга жылдыруунун башка натыйжалуу ыкмалары да бар. Мисалы, инфлюенс маркетинги. Instagramда максаттуу жарнамаларды орнотуунун 3 ыкмасы бар. Алардын ичинен эң жөнөкөйү бул сиз өзүңүздүн мобилдик тиркемеңизге киргенде жарыялоону алга жылдыруу деген кнопканы көрөсүз. Аны басасыз жана таргеттти тескейсиз же болбосо настройкалайсыз. Башкача айтканда сиз төмөнкүлөрдү тандайсыз. Максаттуу аудиторияны, жашын, геолокацияны жана бул аудиторияга кандайдыр бир артыкчылыктарды. Жарнаманы кое бересиз жана лидерди күтөсүз. Башкача айтканда кардарларды. Дагы 2 ыкма бар. Алар жөнөкөй адамдар үчүн татаалыраак. Бул мета бизнес аркылуу жана Ads Manager жарнама кабинети аркылуу. Алар тагыраак, бирок алар чөйрөдөгү адистер үчүн эсептелген. Башкача айтканда таргетологдор үчүн. Ошондуктан мен биринчи ыкманы сунуштайм. Сиздер эксперимент кылып көрсөңүздөр болот. Тажрыйба кылып көрүңүздөр, түшүнөсүздөр. Ушул алга жылдыруу ыкмасы силерге туура келеби же жокпу? SMM стратегия кармалган акыркы блок бул аудитория менен өз ара аракеттенүү же болбосо өз ара иштешүү. Суроо: социалдык тармактарда аудитория менен кантип натыйжалуу өз ара аракеттенүү керек? Эң биринчи жана эң башкы эреже: кайдыгер болбогула. Кардалар менен баарлашуу сценарийлерин жазыңыз. Көп берилүүчү суроолордун тизмесин түзүңүз жана жоопторун жазыңыз. Жооп канчалык тезирээк берилсе, ошончолук пикир жакшы болот жана келишим түзүлүшү мүмкүн.
Эртең менен кечинде суроо талаптарды жана комментарийлерди иштеп чыгуу үчүн жарым сааттан 1 саатка чейин бөлүүнү адатка айлантыңыз. Экинчи, мета бизнести жана келген кабарлардын бөлүгүн орнотуңуз. Бул бир бөлмөдө суроо талаптарга жана комментарийлерге байкоо жүргүзүүгө жана жооп берүүгө мүмкүндүк берет. Бул кабинеттин мүмкүнчүлүктөрү автоматтык жоопторду орнотууга да мүмкүндүк берет. Мисалы, продуктунун курамы жөнүндө суроого сизде жооп даяр болот. Мета бизнести Facebook аркылуу орнотсо болот. Facebook'a кириңиздер жана мета бизнести орнотуу үчүн нускаманы караңыздар. Баардыгы шайкеш, баардыгы жөнөкөй. Сиз түшүнөсүз, мен сизге ишенем. Үчүнчү сунуш. WhatsApp бизнести орнотуңуз. Баары бир WhatsApp бул эң популярдуу мессенджер. Ал электрондук соода ишинде чакан жана орто бизнес тарабынан активдүү колдонулат. WhatsApp өзү Мета корпорациясынын продуктларынын бири. Ошондуктан аны Instagram жана Facebook менен байланышкан баардык процесстерге органикалык түрдө киргизип жатышат. Мисалы, сиз WhatsApp'ка билдирүү алуу максатында жарнаманы орното аласыз. Бирок сизге WhatsApp'ка жазышса, сөзсүз жооп бериңиз. Бирок номер 1 эрежени эске салыңыз. Эч качан кайдыгер болбоңуз. Эгер сизге жазып жатышса, өз кардаларыңызга сөзсүз жооп бериңиз. Ошентип бүгүн биз сиздер менен Instagram сыяктуу онлайн каналдын маанилүүлүгүнө ишендик. Ага колдонмо катары мамиле кылбаш керек. Себеби бул электрондук соода ишиндеги көпчүлүк ишкерлердин негизги сатуу каналы. Ошондой эле биз сиздер менен 3 китти карап чыктык. Контент, алга жылдыруу жана өз ара аракеттенүү. Булар сиздин Instagramда алга жылдыруу стратегиясынын негизинде жатат.